22 бөлүм. Агайын туугандар жана аталар. Азыр менин актануума кулак салгыла. Алар анын еврей тилинде сүйлөгөнүн угушканда мурдагыдан да тынчтанып калышты. Ошондо ал мындай деди: Мен жүйүтмүн. Киликиянын Тар шаарында туулгам, бирок Иерусалимде Гамалиэлдин кол астында тарбиялангам. Андан ата-бабаларыбыздын мыйзамын тырышчаактык менен үйрөнүп, Кудайга силер сыяктуу эле берилип кызмат кылчумун. Исанын жолун жолдоочуларды катуу куугун тутачумун. Эркек болобу, аял болобу байлап түрмөгө камачумун. Менин бул кылгандарыма башкы ыйык кызмат кылуучу да, аксакалдар кеңеши да күбө. Мен алардан суранып, Дамаста жашаган жүйүттөргө каттарды жаздырып алдым да, ошол жактагы Исага ишенгендерди Иерусалимге кишендеп алып келип жазага тартыш үчүн Дамаска жөнөдүм. Жолдо мындай окуя болду. Чак түштө Дамаска жакын калганымда күтүлбөгөн жерден асмандан бир чоң жарык түшүп, айланамды жаркыратты. Мен жерге жыгылдым. Анан "Шабыл, Шабыл, эмне үчүн сен мени кубалап жатасың?" деген үндү уктум. Ошондо мен "Сен кимсиң, Теңир?" деп сурадым. Ал мага "Сен кубалап жаткан Назареттик Исамын" деп жооп берди. Менин жанымдагылар болсо ошол жарыкты көрүп коркуп кетишти. Бирок мага сүйлөгөндүн үнүн угушкан жок. Ошондо мен "Теңир, мен эмне кылышым керек?" деп сурадым. Теңир болсо мага "Ордуңан туруп Дамаска баргын. Сен кыла турган иштердин бардыгы сага ошол жерде айтылат" деди. Ошол жаркыраган жарыктан көзүм көрбөй калгандыктан жанымдагылар мени Дамаска колумдан жетелеп алып барышты. Дамастык жүйүттөр тарабынан жакшы күбөлөндүрүүгө ээ болгон, мыйзамды сактап такыбаа жашаган Анания деген киши жаныма келип, "Шабыл бир тууган, көзүң көрсүн" деди. Мен ошол замат көрүп калдым. Ал болсо мага "Ата-бабаларыбыздын Кудайы сени өзүнүн эркин таанып билсин деп, адилди көрүп, анын оозунан сөз уксун" деп тандап алды. Анткени сен укканыңды, көргөнүңдү баардык адамдардын алдында күбөлөндүрүп, анын күбөсү болосуң. Ошондуктан кечиктирбе. Ордуңан тургунда Теңир Исанын ысымын чакырып, сууга чөмүлдүрүлгүн, күнөөлөрүңдөн тазалангын деди. Мен Иерусалимге кайтып келип, ибадатканада сыйынып жатканымда бир көрүнүш көрдүм. Ал көрүнүштө мен аны көрдүм. Ал мага "Иерусалимден тезирээк кеткин. Анткени бул жерде сени мен жөнүндөгү күбөлөндүрүүңдү кабыл алышпайт" деди. Ошондо мен "Теңир, сага ишенгендерди түрмөгө камагандыгымды, синагогаларда сабагандыгымды, сенин күбөөң Степанды ташбаранга алып жатышканда, ошол жерде туруп алып, анын өлтүрүп жаткандарды колдоп, алардын кийимдерин кайтарып тургандыгымды алар билишет" дедим. Бирок ал мага "Баргын, мен сени алыска бутпарастарга жиберемин" деди. Алар Павылды андан ары сүйлөтпөй, "Мындай адамды жер үстүнөн жок кылуу керек, анткени анын жашоого укугу жок" деп кыйкырышты. Алар кыйкырып, кийимдерин чечип ыргытып, туш-тушка топурак чача башташты. Миңбашы элдин ага каршы эмнеге мынчалык кыйкырган себебин билүү максатында аны сабатып суракка алыш үчүн аскерлер үйүнө киргизүүгө буйрук берди. Анан аны сабоо үчүн кайыш курлар менен байлап салышты. Ошондо Павыл жанында турган жүзбашыдан "Силерге Римдин атуулун соттун өкүмүсү эле сабаганга болобу?" деп сурады. Жүзбашы муну укканда миңбашыга барып, "Сен эмне кылган жатасың? Бул адам Римдин атуулу экен" деди. Ошондо миңбашы Павылдын жанына келип, "Сен Римдин атуулусуңбу?" деп сурады. Ал ага "Ооба" деп жооп берди. Анан миңбашы мындай деди: "Римдин атуулу болуш үчүн мен көп акча төлөгөм" деди. Павыл болсо "А мен туулгандан эле Римдин атуулумун" деди. Ошондо аны кыйнап суракка алмакчы болуп жаткандар дароо четтеп кетишти. Миңбашы болсо анын Римдин атуулу экендигин билгенде, аны байлаттыргандыгы үчүн коркуп кетти. Эртеси күнү миңбашы Павылды жүйүттөр эмне себептен айыптап жатканын так билүү үчүн аны кишенден бошотту да, башкы ыйык кызмат кылуучулар менен Синедриондун чогулуусун буйруду. Анан Павылды алардын алдына чыгарды.